күнүнө bir абоненттен 50 тиындан алсак, bir ayda 15 сом болот экен bir абонентке. Мен ойлойм, бул садака иштерине балким оордугу тийбейт. Телефон колдонгон ар бир адамдан 50 тыйындан садака жыйноо сунушталды. Мындай пикирди эл өкүлү Арсланбек Эгембердиев билдирди. Ал өлкөдө уюлдук телефон көтөргөн 3 миллионго жакын абоненттен күнүнө 50 тыйынын алып, айына 45 миллион сом жыйнап, каражатты садакага жумшоо керектигин билдирди. Күнүнө bir абоненттен 50 тиындан алсак, bir ayda 15 сом болот экен bir абонентке. Мен ойлойм, бул садака иштерине балким оордугу тийбейт. 3 миллион абонентти көбөйтсөк, бул 45 миллион сом акча болот экен да. Бул биринчиден мусулмандарга садака бергенге, аны мына садака балелерден сактайт деп атабыз. Балким шарт түзүп беребиз. Күндө садака бергенге Кудайым жеткирсин баарыбызды. Ал жакшы иш болсо керек деп ойлойм. Ошол менен мунугу чындап азыр чет мамлекетке барып операция болуп келип аткан муктаждар бар да, чындыгында операцияга бара албай атат, акча жок. Акыркы учурда кайыр садака сурагандар көбөйгөн, арасында тилемчиликти бизнеске айлантып алгандар да бар. Айрыкча мечит алдында садака сурап отургандарды көзөмөлгө алыш керек дешет. Эл өкүлү аларды иретке келтирүү үчүн телефон аркылуу садака алуу жолу туура деген пикирде. Бирок бул боюнча мен далилдер менен айтайын, сот тармактарда көп эле жолу тараган, коробканы алып аланча бустанчага операцияга жардам керек, тиги буга жардам керек деп жүргөндө активисттер кармап, буну биз 2 жыл мурун эле операция кылып келгенбиз го, 3 жыл мурун эле буну операция кылып келгенбиз го, бул жакшы болуп кеткен го деген да. Мына ушул негиз. Бул жерде конкретный бизнес кылып алганда мына далил ушул. Чыныгы муктаждарга бүгүн садака жетпей атат. Ортунан бизнес кылып алып кеткендер алып кетип атат. Чыныгы муктаждар бүгүн чынында аябай кыйналып атат. Мен айткан сунуш ишке ашып кете турган болсо, бул төлкө гана пайдада. Чыныгы муктажга, чыныгы оорукчанга, бүгүнкү ошондой муктаждарга өз дарегине так жетет эле деген. Бир сурамжылоо менен адам эч жакшылыкка барбайт, аны менен бай да болбойт, рызкысына береке да берилбейт. Экинчи, сиз жакшы маселени көтөрүп атасыз, баягы ушундай жардам берсек деген, аны эми чогуу парламентте карап бир ушундай ишке ашырышыбыз. Депутаттын садаканы салык аркылуу жыйноо сунушу коомчулукта дагы кызуу талкууга жем таштады. Ал эми динде садака берүү адамдын өз эркине салынган. Атайын өлчөмү дагы каралган эмес, мүмкүнчүлүгүнө жараша берилет. Ал эми милдеттендирилген садака бул зекет деп эсептелинет. Садаканы салык деп айткан туура эмес. Биздин шариятыбызда садаканын өзүнүн түрлөрү бар. Мисалы, милдеттендирилген садака бар. Анын атын биз зекет деп коебуз. Ал кимдер берет? Колунда бар байлар, мүмкүнчүлүгү жеткен кишилер берет. Экинчиси, ошол ороз айында бериле турган садака бар. Аны деле мүмкүнчүлүгү жеткен кишилер берет. Жөнөкөй күнүмдүк берилип аткан садакалар бар. Аны деле ошол мүмкүнчүлүгү бар, мүмкүнчүлүгү жок, эми өзүнүн шартына жараша бериле берет. Бирок бизде динде зордомой жок. Сен ушуну бересиң, сөзсүз беришиң керек, же ай сайын ушунча сом беришиң керек деген бизде эч кандай андай зордуктоо же болбосо адамдарды бир кыйноо жок да. Күнүмдүк турмушта садака берип, муктаждарга жардам көрсөткөндөр арбын. Бирок телефон колдонгон үчүн салык алып садакага жумшоо коомчулукту таң калтырды. Анткени милдеттендирип алса садака катары эсептелбей каларын айтышат. Ал жанагы эч кандай эч бир нерсе акылы жетпей калганда ошондой деңгээлде ушул карапайым элдин чөнтөгүнөн 50 тиын берип коелучу деген бул грамотный кайырчылык деп эсептейм. Туура эмес ал. Вообще туура эмес. Себеп дегенде биз садака бөлөк. Ал эми телефондугу бөлөк. Телефондугу болгондо вообще мындай айтканда мусулманчылыкка вообще жатпай кетет. Иккиленип калып азыр. У садакага киредими, онума киреди? Салык эмес, мындай берилсе болот. Садака да болот. Кыздын үйүндө бала чаканын аманчылыгы үчүн иксан кылып берет. Иксандын мааниси өтө чоң. Бул айрым ооруларды айыктырат. Биздин оюбуз боюнча бул садака 15 сомдон мындай түз эле ой болсо керек дейм да мен. Бир адамдын өмүрүн так сактап атабыз. Анан кээ бирде ишенбей каласың да, себеби ушундай баягы садакага деп көп жолдо көп адамдар туруп атат да. Ага деле таштап атабыз эми Кудайдын эмесине депчи. Садаканы өз көңүлүнөн чыгарып берет да. Анан кийин ал жанкында кармаганы болбосо керек. Өлкөдө жыл сайын Орус айында 30 миллион сомдун тегерегинде битир садага жыйнашат. Аны муфтият муктаждарга жана диний керектөөлөргө жумшап келет. Алмагүл Байкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.